Түркиянын Анталия шаарында сойкулукка каршы операциянын жүрүшүндө 22 киши кармалды. Алардын 10 чет өлкөлүк жарандар. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, операциянын жүрүшүндө мейманканаларда сойкулукка мажбурланган Кыргызстандын 1, Өзбекстандын 5, Түркменстандын 3 жана Марокконун 1 жараны кармалды. Тинтүү маалында үйлөрдүн 15 000 лира, 5 000 евро жана 5500 доллар табылды. Сексуалдык кулчулуктан куткарылгандар өз өлкөлөрүнө депортацияланат. Президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Араб Эмираттарына барган иш сапары башталгандай эле чуулгандуу башталды. Үй камагындагы мыйзамдагы урууну бошотууга катыштыгы бар деген Зарылбек Рысалиевди делегаттардын катарына кошуп алып кетиши бир чуу жараткан. Андан соң Чолпон аттуу кыздын суроосуна да оң жооп бербей, факт менен дарек сураганы талкууга алынып жаткан кез. Эми буга дагы бир чуулгандуу иш кошулду. Иш дейбизби же жорук дейбизби, каржы министри кара кийинип, кара чүмбөт менен араб королүнүн кабыл алуусуна отурганы элдин кыжырын кайнатып социалдык тармактарда чоң талкуу жаратты. Эскерте кетчү нерсе, кыргыздардын өкүлдөрү арабтардын айтканына макул болуп кара чүмбөт жамынып жатса, Германиянын министри Урсула фон дер Ляйен кара чүмбөт жамынууга макул болбостон кандай кийинип турса ошондой катышкан. Учурда бийлик тарабынан же министр Бактыгүл Жээнбаева тарабынан болуп өткөн иш боюнча эч кандай комментарий бериле элек. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызмат ордуна сунушталган Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. 12 депутаттын бири каршы добуш берген, ал КСДПнын депутаты Ирина Карамушкина. Бир кезде премьер-министрликти аркалаган Кубанычбек Жумалиев, жубайы Роза Аманова экөө өздөрүнө таандык бир топ ишканалардын салык декларациясында көргөзбөй койгон деген маалыматтар жарыяланууда. Макул дейли, Жумалиев 50ден ашык ишканалардын салык декларациясына көргөзбөй катсын дейли. А Роза Аманова эжебизчи? Аздыр көптүр маданият жаатында элине эмгеги сиңген эжебиз эмне дейт? Болбосо бул саясатчы менен дастанчыдан түзүлгөн үй бүлө, орустар айтмакчы, ничего лишнего, это только бизнес деген принципти кармагандардын үй бүлөсүнө айланышканбы? Бишкекте мечитке уруулукка кирген кыздын туугандары табылды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат булактары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, интернет тармагында видеону көрүп таанып калышкан. Мечиттин имамы милицияга арыз жазбайт, бирок кыз менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал намаз окуп, хиджаб кийип жүрбөй, мечитке кирип урулук кылуу үчүн гана оронуп алган. Эскерте кетсек, хиджаб кийген белгисиз кыз садака салынган кутучаны ачып, андагы акчаны уурдап кеткен.